Саламатсыңарбы? Бүгүн биз кыргыз тили жана адабияты сабагынан жазгыч акындар темасын андан ары улантмакчыбыз. Силер менен биз Молдо Кылыч Шамыркан уулунун өмүрү жана чыгармачылыгына токтолобуз. Күнбатыш Кочкордогу Ортоктун тоосунун түгөнгөн учу Бугучу аталат. Бул жер кадимки Төрөкелди баатырдын конушу болгон. Дал ушул Бугучуда 1866-жылы кылыч төрөлгөн. Азыр бул жер Нарын областы, Кочкор районуна караштуу Осу Абиахим айылы. Бул айылдын мүчөлөрү негизинен кылычтын туушкандары Төрөкелди уулунан куралган. Бугучуда Төрөкелдинин күмбөзү бар. Ал Төрөкелди уулунун бейити деп аталат. 1917-жылы кылыч дагы ошол бейитке коюлган. Кылычтын теги 7 атасынан бери журт бийлеп келген Сарбагыш уруусундагы белгилүү тукумдардан болгон. Кылычтын өз атасы Шамыркан Төрөкелдинин тун уулу. Шамыркан калган 4 инисине Батыркан, Үркүнчү, Карасай, Чоткараларга караганда журт бийлигине көп илеше алган эмес. Өз оокатына тең, айыл аксакалы болуп өткөн. Шамыркандын учурунда ата бийлиги Төрөкелдинин 3-чү уулу Үркүнчү менен кенже уулу Чоткарага өткөн. Эми кылычтын тушунда бийликти Үркүнчүнүн балдары Өтөнбай табыштар алган. Шамыркан ата бийлигин колго алар бекен деп кылычтан көп үмүт кылгандыгы айтылат. Кылыч акындыктын артына түшө баштагандан кийин ырдын артынан кетти. Бул уулумда болбоду деп өкүнгөн экен. Кылыч бүт өмүрүн жазуучулук ишке жумшаган. Бирок ал бул эмгегинин өз өмүрүнө береке көрбөсө дагы көзөткүчү жазуу ишинен айныган эмес. Анткени ал кең таланттуу, чыныгы сөз чебери болгон. Ошондой эле ал адилетсиздикти, арамдыкты, залимдикти көрө туруп сүйлөбөй тура албаган. Анын таланты көкүрөгүнөн, жүрөгүнөн демитип сүрөп, сүйлөтүп турган. Кылыч өзүнүн чыгарган адилет үлгү сөздөрүн мындайча мүнөздөгөн. Койбой айтып келемин, нечен түркүн адамды, тандабады кантейин, тилим жакшы жаманды. Кылыч жамак сөздү, поэзияны жана аны чыгарган чыныгы таланттын мүмкүнчүлүгүн өтө жогору баалаган. Жамак деген жарандар тоодон үлкөн кең экен, созуп алса түгөнгүс, дарыя чалкар көл экен дейт. Кылычтын таланты ушул өзү айткандай өтө зор жана терең болгон. Кылыч ырды жалаң эле жазбастан, ооз ачып айтканда да айтылуу акындардан кем ырдаган эмес. Анын акындар менен бет алышып айтышкан учуру болгон. Бет алды келе калганда жамак сөздү буйдалбастан төгүп жиберүүчү болгон. Бирок улуу акын айтыш, мактоо, кордоо сыяктуу акындык жанрларды ырдоону өз милдети катарында эсептебеген. Ал кыргыздын жазма адабияты жок кезде 19-кылымдын аягында биринчи ыр жазып, кыргыздын жазма адабиятынын туңгуч негиздөөгө киришкен. Ошол наадандык шартта жана жакырчылыктан канчалык кыйналса да, ал алган багытынан кайткан эмес. Өзүнүн улуу өнөрүн ардактуу милдетине өмүрүнүн аягына чейин берилген. Молдо Кылыч мектептен окуп, системалуу билим алган киши эмес. Бирок ал элет ичиндеги ар кайсы молдолордон анча-мынча сабак алып таалим көргөн. Саяк молдо Баян, Чүйдөгү молдо Мамбеталы, Ак молдо дегендерден азын-оолак окуган. Булар ошол учурда дин жолун түзүк түшүнгөн белгилүү молдолордон болгон. Бирок Кылыч китеп окуп, кат жазууну көбүнчө окуп, өз аракетинин натыйжасында жетишкен. Кылычтын өзүнүн окуусу, билим жөнүндөгү айтканы баштардан эле белгилүү. Молдо Кылыч менин атым, бул жолу жок санатым, чала чыккан башынан чаар китептен сабатым. Жүрө-жүрө арбыган, казал жазган кагазым, калайыкка билинип, катка түшкөн абазым. Кылыч өмүрүнүн кийинки учурунда 1910-жылдарда өзү да анча-мынча бала окуткан. Кылыч жалаң эле дин китептери эмес, мусулман жазуучуларынын адабий чыгармалары менен дагы тааныш болгон. Набои, Суфи Аллаяр, Кожо Хафиз, Бедил, Рабгузи, Ахмет Ясауилердин чыгармаларын билген.
Орто Азиядагы түрк тилине которулган Миң бир түн, Тотунама, Шахнама сыяктуу араб фарсы адабиятынын үлгүлөрү менен дагы кеңири тааныш болгон. 1905 жылдардан кийин Кылыч татар тилинде чыгуучу жаңы газета журналдар менен таанышат. Каспринскийдин Таржиман газетасын, Казанда чыгуучу Юлдуз газеталарын окуйт. Бул учурда казак акындарынын чыгармалары да басыла баштайт. Жусупбек Кожо, Мажур Жусуп жана башкалардын өлөң кыссаларын окуйт. 1911 жылы Казанда өзүнүн Зилзала аттуу казалы басылат. Бул китеп ошол доордо кыргыз тилинде басылып чыккан биринчи адабий чыгарма болгон. Кылыч өз доорунда илгери даражада турган алдыңкы пикирлүү адам болгон. Ал доордо кыргыз арасында караңгылык, наадандык турмуш өкүм сүрүп тургандыгы белгилүү. Ошол учурда Кылыч китеп маданияты, жазма адабият менен таанышып, кыргыздын биринчи жазма адабиятын негиздөөгө киришкен. Ошону менен бирге ал кыргыз адабиятына андан мурун болбогон жаңы багыт, жаңы идеялык талаптарды киргизди. Жыйынтыктап айтканыбызда, Кылычтын адабий тарыхый чыгармаларынын адабий тарыхый мааниси төмөндөгүлөр. Биринчиден, падышачылыктын колониялык саясатынын натыйжасында кыргыз эли кул катары өзүнүн улут эркиндигинен жана теңдигинен ажырап турган учурда Кылыч улут эркиндигин ырдаган. Экинчиден, кыргыз элин аяосуз түрдө талаган бий болуштардын бийлигине каршы элдин акыйкаттуу, адилеттүү таамын сүйлөгөн. Үчүнчүдөн, наадандык, караңгылык өкүм сүрүп турган учурда ал элди илимге, маданиятка чакырган. Төртүнчүдөн, падыша өкмөтү жана байманаттар элдерге орус элин жоо көрсөтүп, улуттардын бири-бирине нааразычылыгын күчөтүп турган учурда орустардын улуу маданияттуу жана келечеги чексиз зор эл экендигин түшүнүп, аны элге тааныткан. Эми биз силер менен балдар Молдо Кылычтын чыгармаларынан Бүркүттүн тою деген тамсил түрүндө жазылган сатирасына кайрылалы. Бул чыгарманын кыскача мазмуну мындай. Бүркүт баатыр алсыздарды алдырып, каракуштун баарына катуу бүлк салдырып той берет. Тойдун алдында бүркүт жагалмайды жарчылыкка жумшайт. Ылаачын, ителги, кыргый, үкү сыяктуу куштардын жалпы чоңдорун чакырып кеңешет. Бүркүттүн оюн жалпы мыктылар эп көргөндөн кийин адырдан аркары алдырып, куюудан кулжа карматып той берет. Тойго жалпы кара куштар катышат. Алган эмес, аюу, маймыл, мышыктар да келип той кызматын кылышат. Тойдо кадимкидей конок алынып, анан түрдүү той тамашалар өткөрүлөт. Тойго катышкан ырчы, бийчи, комузчулары болот. Байге сайылып балбан күрөшөт. Акырында ат чабылып, анан бата болуп той бүтөт. Бул тамсилде ар бир канаттууга жарамдуулугуна карата милдет тапшырылат. Күйкөгөч кан тердетет, таскара карын төгөт, туруна туу көтөрүп топ баштайт, этке жерик кузгунга эт кайтартат. Жумуш жөнүн билбеген таскаранын башына жаба сорпо куйдурат. Дагы ушул сыяктуулар. Байманаптардын той ашы калың журт үчүн зор бүлүк болгондугу белгилүү. Элге чыгым түшкөн, конок алышкан. Кедейлер урунган жалгыз жандыгынан ажыраган. Коноктор меймандыгына ыраазы болбосо, конок ээсин сабап, жалгыз атын союшкан. Той берген манап болсо, келген кошумчадан дагы байып жана даңк күткөн. Калың эл үчүн аш тойдун бул сыяктуу бүлгүнчүлүгү кыргыз адабиятында баштардан айтылып келген. Манас эпосунда көкөтөйдүн ашын бергенде эл аябай бүлүнүп, 40 уруу кыргыздан 10 уруу кыргыз калган. Байы кедей болгон, кедейи тентип кеткен. Эл адабиятында эскиден келе жаткан ушул теманы Кылыч тамсил кылып, байманаптарга каршы социалдык сатирага айландырган. Бүркүттүн тоюнун жазылыш тарыхы мындайча болгон деп айтылат. Чоң аш тойлордогу болгон салтанаттарды жазгын деп Кылычка байманаптар тарабынан көрсөтмө берилген. Бирок Кылыч алардын көрсөтмөсүн аткарган эмес. Ал чынчыл акын болгондуктан байманаптардын аш тойлорунун салтанатын мактай алган эмес. Кайта аларды какшыктап, күлкүгө айландырып, тойдун калың элге келтирген бүлүгүн сатира жолу менен көрсөткөн.
Балдар кыздар, эми силерге үйгө тапшырма Молдо Кылычтын Зар заман деген ырын, Чүй баяны казалын, ошондой эле Канаттуулар деген тамсил түрүндө жазылган сатиралык чыгармаларын өз алдыңарча окуп, мазмуну менен таанышасыңар. Кийинки сабакта ал чыгармаларды биз чогуу силер менен талдайбыз. Анда саламатта болгула.